телекөрүүчүлөр, мынакей биз кайрадан сиздер менен кадырлуу кеч программасында айтылуу ат башынын талаптары. Бүгүн бизде мейманда мынакей бүгүнкү программабызды шаңга бөлөйбүз деп турган учурлары. Ада кош келипсиздер. Кандайсыздар? Анеңиздер кандай? Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр жакшысыздар. Ат башыдан жакшы келип алдыңыздарбы? Ора болгон жоксуздарбы? Жакшы келдик. Абдан жакшы келиңиздер анда баягы танышпастан сөз баштабайлык дагы улуулашып таанышып алалык, Башы район Терек суу деген айылында тууып өскөнбүз. Азамат. Азыр учурда маданият үйүндө кызматкермин. Завклуб. Өйдүп келесиз, Канча жылдан бери? 8 жыл болду. Абдан жакшы. Келиңиз анда. Саламатсыздарбы, урматтуу Нарын телевидениясынын көрүүчүлөрү, жалпы нарындыктар. Менин атым Садырбек, жөнүм Турдубек болот. Ат баш районунун 1-май айынан болот. Учурда Кыргыз улуттук манас театрынын артисти жана ошондой эле жазуучулар союзунун мүчөсү. Ушу коомдук маданий иштерде жүрөбүз. Жакшы. Андан кийин Арзаңыздар. Биз ушу Ат баш райондук маданият үйүндө ырчы кызматкеринде иштейм. Атым болсо Мээржан. абдан жакшы келиңиз. Биз дагы ассаламу алейкум, жалпы телекөрүүчүлөр менен учурашабыз. Ассаламу алейкум, жалпы телекөрүүчүлөр, кыргыз калкым, нарын жергеси. Биз да ошол Ат баш районунда Ачак айылында деген айылдан тууп өскөнбүз. Азыркы учурда чыгармачылык менен ушул элдин кызматында өнөрүбүздү тарткылап келебиз. Абдан жакшы экен, мынакей азыр сиздер эртеден бери отуруп ушундай мыкты талант ээлери экениңиздерге ишенип турам. Сонун ырдайт экенсиздер. Анда программабызды бир шаңга бөлүп дагы кимиңиздер ырдап бересиздер? Баракелди, төкмө келсе төр бошот дейт. Андыктан биздин өзүбүз ушул инибиз менен сыймыктанып, Жети Дубанга таанымал 700дөн ашык обону бар Жумабөтөн Шерәли атабыздын айынан чыккан инибизден бир жакшы акындык менен баштатабыз. Марктууларын ТВга бүгүн ат башылыктар келишти. Акын ырдай талгач деп мынан агалар кезек беришти. Анда калың журтка калайык мен көргөзөйүн төгүштү. Байкелер байыр кылып турабыз мынан ордо деген өрүштү. Атайың өлөр поздорду тартам деп мурзаттай болгон эжебиз бүгүн жан дүйнөнү кеңитти. Ардайым ырчыларын ырдасын калкым тарта көрбө кейишти. Ушундай шаңдуу күндөр көп болсун, ошоң арабызда негизги. Эми жекшемби күнү кечинде мына жалпыбыз болдук эфирде. Жалпы нарындыктар аманбы бизди жарданып көргөн карачы дасторкондун четинде. Алабалын сурайлы эми мал жаныңар аманбы, балдарыңар аманбы, үй кылып үйүп бүт мүлктү там кылып салганыңар аманбы, биздей болгон шайырлардайым эл тынчтыгын кааларбы, анда нарындын нарктууң элине нар кайтпайт деген эмине, санат менен ыр төгөп салт айтпайт деген эмине, салам жолдоп кетебиз жалпы кыргыз элине. Жаздын келип күндөрү талаада болду карачы, эмгекчинин жүргөнү жазда болсо жарыша, данга толот эмеспи күз келгенде үйлөрү, ардайым токчулук болсун элимде, ошол шаңырка бөлөп дүйнөнү. Алемиң Эрмек байкем айткандай, мен Шералиевдин болом айылынан. Атадан калган өнөр деп ак комуз колгоң алганда аргандай күнү кайрыган. Андан амандашып ырайтып калкым өтөйүн бүгүн алдыңан.
kadırlуу bolsun geçiңер, kadalуу bolsun sözüңөр, amandыктан ошентип көрүшүп дайым туралы, көрөрман болуп өзүңөр, ал эми нарынтыбыга дагы айталы. Ар дайым чакырып жакшың адамды, коногуңар көп болсун, дүйнөдө түбөлүк болуп эфириң толоруңар көп болсун. Эминениң айталы, ат башылык бу балдар, кечтен ырдап тургандар, жумгалган айтат саламын, кочкоргоң айтат саламын, кадырын сурап кетебиз, кадимкиң ак таламын. Дагы ырдап олтурсак кең тиян шамдарының, кең кобиске кадырың, керемет сөзгө көп кошуп, кеч кырдайт сени садырың. Бирок кеч келе кырдай берет деп мында коноктор кетпесинчи сабырың. Анда силерден ырдап бергиле болсо мында шаңырың. Мунан сол жагымды карасам, керек сулуунун кулуну, чоң теринин булуңу, сүйлөсө сөзү даптаана келтирген кептин удулуң. Азамат деген агабыз ага да кезек бере салабыз, же болбосо Мээржандай болгон эжебиз. Ат башынын булбулу, ар жагындан Эрмекбай, элдин болот жолдону, качанда болсо көнүндө калкка болот ыргыроо. Кыргыздын жакшылыктарын алып жүргөн ушулар, абанын торгой сымал бир салып жүргөн ушулар. Ырчың чоорчуң ырдасын, ошондо Кыргыздын дайым кулу бар. Баракелде. Чынында мынакей программабыздын башталышы эле сонун бир акындык, төкмө акындык өнөр менен башталып өттү. Келиңиздер эми дагы да улайлыктагы бир жагымдуу чыгарма алып. Ошол энебиз чыккан Жумабек Шералиев атабыздын ырлары менен мактанып, даңктанып, элге үнөбүздү тартуулап беребиз. Ошол атабыздан сезимдеги ойлор деген ажайып кооз Азаматсыз чынында жандуу үн, кадимкидей жан дүйнөнү эс алат. Азыр телекөрүүчүлөрүбүз мына Муктар алдында турушса керек. Азырда биздин жандуу үн менен уккан чыгарма менен бир жакшы эс алат деген ойдобуз. Айтыңызчы, деги эле бул аккордеондон башка дагы кайсы ойной аласыз? Бул негизи
өзүмдүн ата энем өнөр баккан, өнөр тапкан инсандар. Өзүмдүн атам, өзүмдүн апам, атам аккордеондо, баянда ойнойт, комузда ойнойт. Мен өзүм ушу баянда эле ойнойм. Анан бул атадан балага муна өтүп аткан бул бир талант болот экен. Биз дагы ошо атабызды талантын тартуулап 2006 жылы эң биринчи мектептин сахнасына чыгып шоубуз кесилген. Андан кийин кыргыз элине таанымал инем айткандай Актарадан чыккан Жакут Сыдыков деген агайыбызда Шаты тамаша тобу деген группада 2 жыл эмгектенгенбиз. Анан ошондон улам өнөрүбүз өрчүп, ушундай ат башы жергесиндеги досторубуз менен, илебиз менен, карындаштарыбыз менен элдин кызматында азыр аклап жүргөн чагыбыз. Анан кесиптештериңиз дагы жогоруда айтылат, тамадалык кылат, акчаны көп табат. Чынында ат башыда тамадалык кылып кызмат кыласызбы? Азыркы учурда ошо ат баш жергесинде, нарын жергесинде ошо тамадалык менен элге кызмат кылабыз. Нарынга да келесиз. Албетте. Келиңиздер анда сонун суроого сонун жооп болдук шайтанда. Келиңиздер анда жалпы телегөрүүчүлөргө кыскасаган болсо ошо Максат Кулуев агабыздын жеңип алам деген жаштарыбыз бар. Баракелде. Жөнүп алам сен чоңойдун айыл жұртқа барып айлап алғандай жатат бер хабарын алып чоң атамдын құру жайын шөп басқандыр белшеден шалдың сөгін бір ағартып жар тарабын чабып Artık boş edin Çoğ atanın namısına Çaptan atın baylap gel Hayda balam çıktındı Ata baba curduna At götürdü ata bülü Bir caner sındır kırda Jeti atan baskan cer Jetisi bütçaklan cer Taşlamayın karınızdan Çoğapandım kemigesin Geri türüdüm canım gel Gelin gidip dikken Mene göğüşü göğsün tanım gel Koşu bulun tuğlanlarına Büyülü cayda tanışlar Gömdü kalman Yalnız taka Tamburuna kalıp gel Ayda babam çılgındı Ata baba curduna At götürdü ata günü Bir canır sındır kırda Bolçan açtan tımız içken Kırmız elim kırdağı
Сиздин араңызда болуп, ошондой эстрада жылдызыбыз бек кем эмес экениңизди байкадыбыз. Чынында мыкты ыргайт экенсиз. Талантыңызга таазим. Келиңиз айтсаңыз, деги эле музыкалык билимиңиз тууралуу айтып берсеңизчи. Музыкалык билимиңиз болсо жок. 7 класстан бери ушу баян билебиз. Окуган эмеспиз. Жылда бир 3 жыл болду. Очный тапшырып биттиктен. Ошол эми бул айылда эмес. Эки жакка чыккан эмес биз. 2015 жылдан бери ошо жетекчиси болуп келебиз. Билимин жоктоп калдыңыз. Анан бул талант сизге кайдан келди? Бул талант эми өзүмдүн жакшы ыргачы. Киши бирок аккордеон инструмент кармачу эмес да. Анан болбосо жакшы болсо да. Кишидер ошо курстарда жүрчү, иш жаракта көрүп жүрчү. Анан биз ошо аккордеон коштоп, биз дагы Игилик сизге игилик калайлыктагы эми бул жерде азыр сулуу эжекебиз, ушундай эжектердин эң ортосунда отурат окшойт. Мени качан ырдатат депчи. Анткени ырдаган адам ырдаганда эбай жакшы көрөт. Мейир жакшы ырдаганда керегелер каршылап түндүк боо желпилдеп ырдатканда. Мен жакшынакай бир чыгарма тартып коеюн. Арзыбек Бедияров деген агайыбыздын тагынып калдым бул ирет деген жакшынакай чыгармасын сиздерге тартып коеюн. Ой, таарынбаңыздар.
Албетте. Анан эжекебиз башта айтып атты эле ошол мени көп сүйлөтпөгүлө, мен сүйлөй албайм депчи. Бирок ушундай сонун тандап аткан эжекебиз кантип сүйлөсүн, туура? Деги эле айтсаңыз, бул сиз ошо маданият кызматкери болуп эмгектенем дедиңиз. Канча жылдын жүзү болду? Мен ошол райондук маданият үйүндө иштеп келе жатканыма быйыл 15 жылдын жүзү болот. Буюрса 15 жылдын ичинде жакшы кызматтарды өтүп келдик, буюрса конкурстарга катыштык, орундарга илиндик дегенде жакшы ийгиликтерге жетиштим. Ушул жерде иштеп жүргөн кезимде эле турмушка чыгып 3 балалуу болуп буюрса. Атбашынын келинисизби ошондо? Же кызысызбы? Атбашынын кызымын дагы эрке Роза Заманова колунда дагы бала кезде көрүп калдык да. Биз бала кезде Мержан ушундай болчу. Дагы ушундай сыйлык ойдом. Эжекиңиздер, карындашыңыздар болуп турбайбы? Анан деги эле эл аралык, республикалык деңгээлде конкурстарга катыштыңыздар? Андай конкурстарга барып эле жүрөбүз, буюрса. Эми жакшы ийгиликтерге жетиштик. Жакында эле бул Рустам Абдыкадыров деген агайыбыздын конкурсу болду. Ага да катыштык. Андан да лауреаттыкты алдык. Дегендей жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Куржунубуз кура эмес дегендей. Жаңы эле Бразилиядан келдик көчөдө. Мынакей азыр сиздерди көрүп алып Атбашы эне, биздин муундарыбыз, биздин таланттарыбыз деп сиздерди көрүп алып айбайсың учур. Анан дагы да болсо азыр болгон өнөрүңүздөрдү ачыңыздар. Пайдаланып калыңыздарчы. Колдон келишинче. Ооба, сиздерди көрүп алып айылдашыңыздар дагы, сенде дагы ушундай да талант бар беле деппи, эртең жолугуп калса ушундай сурагандай кылабызчы, э? Айткандай, жана айтышат го. Дагы эмнеде ойной аласыз деп элемек кайтып сурап беребизби? Анан бирөө ушинтип отурган. Дагы эмнеде ойномок элем, аялымдын эркин ойнойм. Таланттар барчы. Туура айтасыз. Ошондуктан чыгармачыл адамдар көп түрдүү талант ээси болот да. Баардыгын үлгү болот. Ошондуктан эжекебиз агабыз сүйлөбү десе таң калып атат. Келиңиздер эми сиздин калемиңизге таандыктагы өзүңүздүн бир чыгармаңызды окугум келип турат. Жазмачылык менен жамакчылыкты, төкмөчүлүктү чогуу алып жүргөнгө эки канатымдай деп экөөмүз Азбектейин аракет кылып жүрөм. Негизинен ошо жазуучулар союзуна да кабыл алынып, төкмөлөрдүн арасында да аралашып, борборлук палата ушундай иштерде жүрөбүз. Жүзү болуп калдык, ушул туулган жерге келип, нарынга келип кызмат кылып, Атбашыга барып, анан бүгүн ушундай күн экен, ушул күнү кайра Бишкекке борборго өзүм кайра сапар тартып аткам. Антсе дагы ушу сиздердин эфирге ошо кадырлуу кечке кадырлуу конок кылып чакырып атканыңыздарга рахмат деп баягы убактыбыз бөлүп келип калдык. Жакшы бир жашана деп койсок. Анда эмесе ошо нарын жери, тоолуу жерибиз, тоолуу элибиз. Тоо жана төө дегендерди окуп берейин. Iyi бар экен. Тоо менен төө окшошот бири-бирине, булар туташ элимдин киндигине, экөөнү тең кыргыздар минип жүрөт, экөөнү тең керектейт тирлигине. Атан өркөч чокулар кыналышат, а булуттар чуудадай чубалышат. Төө үстүнөн чаңсымал бырыксыган, тоо үстүнөн бырпырап улар учат. Түтүн чыгат, морунан боз үйлөрдүн, буулангандай жон тери боз ингендин, уркан шаркан суулар көбүк чачат бір күндүсү сыяктуу ошонгендин. Көз жашындай куюлган кара нардын, көл дайралар чогулган талаам армын, төөсү чөксө мейличи ушул күндө, тоосу такыр чөкпөсүн бабалардын, тоосу такыр чөкпөсүн бабалардын. Эппали. Дагы тоо жана сен дегендер бар. Биз ошо шаарда турукташып, ошол жерде баягы пайдубалыбызды уруп калып калдык. Жанагы Азамат байкебиз жогоруда тап кеткенде Максат Кулуевдин жөнөп алам дегендерин бизге уксак да балдарыбызды айылга жибергибиз келип, анан баягы өзүбүз да келгибиз келип турат экен. Мекенден сен кеткениң менен мекен сенден кетпейт дегендей ар дайым жүрөгүбүздө экен. Анан тоо жана сен деп бир лирикалык ыр жазып, баягы сүйүрлөр деп коет. Ошол менен бирди жукулап берет. Суулар агат тоолордо мөлтүр башка, алардан да тунуксуң көркүң башка, жылуулукка жетпестир колуңдагы жанары бар аскалар өртүн чачса, туу чокуда жүрчүмүн күлүп минип, туман менен булутту сүрүктүрүп, жашачумун шаарыңды көргүм келбей, жашап калдым мен сени сүйүп жүрүп. Аркаротто ак кийик элик баскан,
Айылымды сагынып кейип жатсам, арман куса боюман тарап кетет. Арышыңды мараңдай ерип бассаң, серүүндөгөм аралаш кийиктерге, сеникиндей жыпар бар бийик жерде, эң бактылуу адамга айланамын. Эки өңүрдүн жытыңар бириккенде, тоолорума буйрса алып барам деп, башка эле жактын бир кызын дарыга келин кылып, айылга алып барып, балдар жашап аткан учуу. Кандай сыйланып дегене мынакей азыр патриоттуктагы, лирикалыктагы ырыңызды кайсыл жанрга көбүрөөк басым жасайсыз? Негизинен айтып калышат, бул негизи ыр жазган киши, ырдаган киши өзүнүн көңүлдөгүсүн, жан дүйнөдөгүсүн, ойлонгонун, толгонгонун жазат экен. Анан Садырбек сенин ырларың өтө эле философиялуу, терең ырлар, кээ бирин бирок түшүнбөй калабыз дешет да. Анан ойлоп коем, негизинен эле ушул турмуштук ырларды көп жазам. Адамзат темасы бүтпөй турган тема. Айтышат го, сүйүү лирика темасы бүтпөй турган тема депчи. Бирок меники ошол адамзат темасы, мамилелер, баягы адамдардын ой жүгүртүүсү, жалпысынан айтканда адам психологиясы жөнүндө көбүрөөк жазганга аракет кылам. Сөзүңүзгө каралчы. Илхом деп айтканда элбин кайсы учурда бересиз? Эл күнү Элмирбек Иманалиев айткан бир сөзүн кичирээк кезимде газетадан окуп калдым эле, гезит бетинен. Эр күнү акын чакырыш керек дейт да. Анан эр күн келет деп бүтүп жүрө бергенде болбойт дейт, эр күнгө барыш керек деп айтканы, мен ошол ыкманы колдоном. Ар дайым акын жүрөк эргип туруш керек. Эргип туруу деген акындын жүрөгү таза болот дейт. Акындын баягы жер жарымсы акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт. Эң башкысы жүрөк таза болуш керек. Таза жүрөк ар дайым эмне болбосун даяр туруш керек да. Баягы ырды, кепти балына келтирип сүйлөгөнгө, башка адамдардан да бир сөз аркылуу бир руханий баалуулук тартуулай ала турган деңгээлде болуп туруш керек. Албетте ал үчүн иштеш керек. Тынымсыз эр күнүгө издеш керек, окуш керек, эл менен жакшы мамиледе болуп туруш керек. Баягы оозуңду ачканда жүрөгүң көрүнөт, оозунан жыпар сөздөр аңкып туруш керек да. Ким кандай болсо ошондой сүйлөйт дейт го. Дал ошондой ар дайым жан дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү таза кармаганга аракет кылышыбыз керек. Деген менен өр тирлик же болбосо турмуш жана башка нерселер өзүнүн кучагына имерип турат. Андан дагы алыстап кете албайсың. Башка адамдар кандай болсо сен деле ошондойсуң. Бирок ар дайым жакшылыкка, жакшы нерсеге умтулуу биздин максат, адамдык баягы сапат болуш керек. Жакшы баракелде. Баракелде азаматсыз, мынакей агабыздын эжекебизди дагы колдоп, сиздерге сөз бербей калдым. Кодулдуңуздар. Сөзүңүздөрдү албайт. Азаматсыздар, келиңиздер эми сонун, жагымдуу эмне таандыкпай келген сонун чыгармасында угал деген бир Шагылы болбойт, жер болбойт, шайыры болбойт, эл болбойт, маданиятын сыйлаган эл башка элден кем болбойт. Ал эми маданиятын сыйлабаган эл башка элге тең болбойт дейт. Өнөр баккан, өнөр тапкан ушундай эл ичиндеги таланттарды эфирге алып чыгып, өнөрүбүздү элге көрсөтүп атканыңыздарга сиздерге терең рахмат берели. Дагы да сиздердин эфириңиздерде өзүбүздүн обондорубуз менен, балким клиптерибиз менен келип турганга Кудайым насип этсин, ургашы болсун дейли. Өмүргө адам бир келет, өмүргө адам бир белек. Өмүрдүн таттуу күндөрүн өткөрсө экен, ушундай жакшы адамдар менен бир келет деп. Айткандай, Рахат Сейитбек уулу деген агабыздын Жашабайт адам кайрадан деген чыгармасы. Öpür bizim an dostum
Ölбөктек жашаңыз. Ооба, туура айтасыз. Бүгүнгүзгө береке маке, сиздер менен мен таң атқанча жагыдагыларыңыздарды угуп ушундай окугум келип атат. Жандут деген аябай сонун. Анан тилекке каршы дагы убакыт саат деген бар экен. Ошого дагы жетишели да азыр. Иштин болсо эме случайда айта кетейин. Кырдаал. Баштан өткөн окуя дейсиз. Bizde olsa kendine ayla toy var kalsam ya. Alması Aziz diye ağamız. Dur. Endire bayramı mısın? Как раз Лешан узлап жүрчүмүн. Ошол жерден как раз ошол кишинин узлап калбайм. Өзүмдөн калсам адашып келин чыгармасын. Узлап калсам эле сүйүнүп атат, бир аялы сүйүнүп атат. Көрсө узлап жүргөндөн айтпай. Депчи, ошондой тиги амасы айтпай карайбыздычы. Анан аялы көрүп, аялына чыгарган экен. Ошоларын аткарып берейин. Gelse oyundu, bir tas İstanbul uçundu. Kançalık verip kılsam da kaldırak masam oyundu. Kançalık verip kılsam da kaldırak masam oyundu. Sormalı gözüm kapkara, sorgaya basar nazlana. Жүрсүн деп кетет жүрөгүм, бирак өрбөй башкага. Жүрсүн деп кетет жүрөгүм, бирак өрбөй башкага. Сен болдуң бір көз санаты, жүзүңө күлкү жарашып, өзөккө түшкөдөк болуп, өзүңдөн калсам адашып. Өзөккө түшкөдөк болуп, өзүңдөн калсам адашып. Өзөккө түшкөдөк болуп, өзүңдөн калсам адашып. Адашпаңыздар, жашаңыздар, карынмаңыздар, барабыңыздар. Таза жакты жашаңыздар. Агабыздар менен эжебиздин ырына Береке ошо. Ушуларды урдардан мурун айта кетейин. Жолдошума барардан мурун, жолдошума турмушка чыгардан мурун ушуларды ырдап жүрүп, аркасына чыркап жүрүп анан тийип алган. Жебизов деген агайыбыздын өмүрлөш болсо сизге мен. Баракелде. Оларыңызды сүйүп калган агабыз Kaldıramay gitti.
айтыңызчы, агабыз билеби ушул ырды ырдап жүрүп агабызга жетип алганыңызды билеби? Эми мен жолдошум мындай музыка жагына көп маани бербейт, андыктан ал билбей деле калды. Ушул эфирде пайдаланып агайыбызга дагы агабызга дагы бир жеке өз сүйүүсүн билгизген экен. Анакей жагымдуу чыгарма сиз үчүн болду деп коелучу, Эстебизге. Келиңиздер эми дагы да болсо, агабыздын калеминен дагы чыгармаларды алып. 4 эле сап урок берейин. Себеп дегенде бүгүнкү эфирдин негизги максаты ушул. Адам болуп жаралган соң ар бирибиз элибизге, жерибизге кызмат кылышыбыз керек экен. Адам менен адамсың дейт. Арстан менен турабыз. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң бийиксиң. Эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың деген тубайбы? Кайсыларындай 4 сап эле окуйм. Жетсе чамаң жол башта, желде тайда, желек байлап туыңду жерге сайда. Тууган элге бир пайда кылбаган соң, туулган күндү белгилеп эмне пайда. Аландыктан баарыбыз туулган күнүбүздү татыктуу белгилеген кыргыздардан, жарандардан бололу. Жалпыбыз эл кызматында жүрө берели. Анан дагы азыр телекөрүүчүлөрүбүз көрүп атып, ошол сизди ушундай сонун жасап келген китептери бар бекен деген дагы суроолор жаралып калышы мүмкүн. Китебиңиз тууралуу айтып өтүңүзчү, азыр ушул биздин программага. 2019 поэзия аттуу ыр жыйнагыбыз чыгып, калктын баягы көпчүлүк бөлүгүнө жеткен негизинен Кыргыз тил комиссиясы тарабынан чыгарылган китеп болчу. Ошол эле китеп 2020 жылдын мыкты китеби деп ошо республикалык баягы китептер сынагында Жазуучулар союзунан жана Чыңгыз Айтматов фонду тарабынан табылып, ошол элдин жеңүүчү китеби болгон жылдын мыкты китеби поэзия китеби. Андан кийин 2021 жылы ырларды толуктап, кайра дагы сурангандарга баягы китеп жетпей калат экен азыр учурда. Элге ракет аттуу бир ырлар жыйнагын чыгарганбыз. Ошол эки китептин баягы автору же болбосо калемдери катары ушул ыр жазуу жолунда эки китебибиз бар. Анан айтышта болсо Казакстанга барып келген учурлар болду. Анан бир катар айтыштарга, республикалык айтыштарга катышып калгандан кийин эл айтат экен дейли. Сен эмнеге көрүнбөйсүң, башкалар көрүнүшөт го депчи. Негизи көрүнүү максат эмес, төгүлүү максат болуп жүргөн учурларыбыз. Ар дайым ушул элге баягы жаш кезинде чыгып таанылуу башкы максат болбош керек экен. Баягы калкка эмгек кылыш үчүн окуш керек экен, билиш керек экен, издениш керек. Калктын тамырын тарта билиш керек экен. Эрте кечи жок экен бул акындык өнөрдүн, сөз өнөрүнүн баягы эрте кечи же болбосо кайсы бир мезгили болбойт экен. Качан болбосун элибиздин кызматындабыз. Жакшы сөз жана кетет, жаман сөз жан кетет. Жакшы сөздүн үстүндө бололу деп жүргөндөрдөнбүз. Анакей ыр жазуудан сырткары дагы төкмөчүлүк бар экенсе, анан сиз да жогоруда айтып өттүңүз, мен чынында элге көрүнгүм келбейт, мен сыртка төгүлгүм келбейт деп калгансыз. Анан төкмөчүлүк өнөрүңүз тууралуу айтып өтүңүзчү. Негизи бул комузду колго алганы баягы коом үчүн уулуң сайрады деп бул комузду колго алганда эле оостон ырлар уйкашы менен чыгып, уккандарым уюп, баягы аябай көңүл бөлүү менен угуп калышат. Себептен бул кыргыздын канында бар экен. Ким айткан? Радлов айтса керек эле. Бул кыргыз эки кыргыз сүйлөшүп жатса, бири-бири менен ырдашып сүйлөшүп жаткандай болот деп. Себеп дегенде биз куйруштуруп сүйлөгөн, макалдаштырып, баягы тилдин термини менен айтканда фразеологизмдерди кошуп, баягы жакшы сөздүн нукрасын тере билген эл экенбиз. Ар бир кыргыз ушундай ырдай билет, төгө билет экен. Биздин тилибиз, сөзүбүз бай. Анда эмесе ушул эфирдин да этеги болуп калды окшойт. Бир аз жамакчылыкты кайра эле көргөзүп берейин. Албетте. Кайрадан кайра төккүн деп мында кара чач эжем суранды. Суранып калсаң ырдабай сумсайып мындап турамбы? Комузду колго алганы коомго садыр балаңар көптөгөн ырын арнады. Анткениң эскең алгана балабыз эген Кудай тааланы. Кудай да биздей балага ырды берген турбайбы? Сөз сүйлө деп элине, андан ырдап берели. Жалпы кыргыз жерине, жарайлы мында жалпыбыз жан дүйнөнү төгүүгө.
Kudayım nasip kılsa ken dagы nardın tıbıga gelüge. Nardın tıbı kanalı oşoň önüge ber önüge. Alemi görgöndürdün ırdaybız, Gönkü kırgız yurdu dep biz komuzdun borun tırmaybız. Kaçanda bolsa uşunda el üçün iştep jürüge. Can düýnüniň ardayım tolturuga süýüge mınan ırçın ol kızlarыбыз. Jakşylygyňar köp bolsun, oşo toýuňarda biz barbız. Reklamalarına gidelim. Armanızlar. Мына азыр дагы да сиздерде ойлор болуп атат, дагы да сак болмокпу, бүтүп калды дегичи. Ооба. Анан ушул тилекке каршы эфирдагы өз соңуна келип турган учур болуп атат. Анан бир хор менен Жан Думаны тартууга өтсөк. Canına kırmızı içmese, boşalda kolun kırmızı. Aklarda kanı gülmesi, kırılacılı gişeler, kazanda durmasa ışgalet, boşalda kolun kırmızı. Baldarım bize, Мынакей азыр соңку сөз кылалы дагы ар бириңиздер тынчтыкиңиздерди чачыратып жүрөгүңүздөрдөн чыккан жакшы сөздөрдү дегене нарын элине, кыргыз элине арнап өтсөңүздөр болот. Улап баштайлы. Белгисиздер анда ушу учурдан пайдаланып кыргыз элине тынчтык каалайбыз. Анын ичинен баарыбыз ар тармакта өнүгө берели, ушу маданият жагынан өнүгө берели. Ошол кыскасы тынччылык болсун, баары жетишет экенбиз. Кыргыз эли тынчтыкта өсүнгөн эл. Эң биринчиден ушул сиздерге тереңирээк ачып билдирет, ушундай эл ичиндеги таланттарды элге алып чыгып өнөрүбүздү көрсөтүп атканыңыздарга. Жалпы кыргыз элинде тынччылык болсун, элим айтып кеткендей, мага караганда өнөрлөрү, эмгектери элге өтүп калгандай, бирок өзү айткандай, акчаны майдаласаң тыйын болот, агасына караганда иниси кыйын болот дейт. Ушундай инебиз менен да биз да сыймыктанып, ар убак элдин батасын алып жүрөбүз. Жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дейт. Ушул элдин батасы тийсе биз өсөбүз да өрөбүз. Анан чыгармачылык топко чыгармачылык ийгилик каалайм. Эфириңиздер ар убак тунук болсун. Ушундай элдин ичиндеги өнөрпоздорду чакырып, элге өнөрүн көрсөтүп жүрөбүз деп тилектешпиз. Мен да учурдан пайдаланып, Эрмектин сөзүнө кошулам. Сиздерге рахмат. Ушинтип айыл жергесиндеги эл алдындагы ырчыларды, таланттарды алып чыгып атасыздар эфирге. Анан учурдан пайдаланып, ушу Кыргызстаныбыз өнүксүн дейт элем. Кыргызстаныбыз өнүксүн, башка мамлекеттердин катарында мамлекеттердин болсуна мен аябай тилектешмин. Кыргыз элибизге тынчтык каалайм. Ошондой эле адбаш жергебиз өнүксүн, өнүгө берсин, адбаш таланттары өнүгө берсин деп. Жалпы элибиз, нарындык туугандарыбыз, жердештерибиз тоосундай бийик, суусундай тунук болсун, улуулары тирек болсун, кичүүлөрү зирек болсун, короосунда малы толсун, ороосунда
дан толсун, Кудай Таала бардыгын берет, каалаганы бар болсун. Баракалла. Сиздерге дагы келип бергениңиздерге чоң рахмат. Талантыңыздарга таазим. Калемиңиздер курчу берсин. Мына дагы өнөрүңүздөр өрүлүп, буюрса дагы бизге жакшы жаңылык менен келишиңиздерди күтөбүз. Ийгилик. Бар болсун. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы эң мыкты деңгээлде болду деген ишеничтебиз. Жалпыңыздардын жүзүңүздөрдөн жылмаюу, үйүңүздөрдөн бакыт кетпей ар дайым бар болуңуздар деген жакшы тилек менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктамакчыбыз.